Biz de erkin jurnalist katarında erkinrak sorulardı berебиз. Mına 3-4 günden beri Köl kılasında жүрөбүз. Анан кечээден бери şu siz başkargan Тоң районунда жүрөбүz. Анан siz элдин айтымында ар бир айылдын WhatsApp группасына өзүңүз бар экенсиз, ошол үчүнбү? Tuppa tura. Şol el менен тыгыз болуш үчүн ар бир группага кирип алабыз. Байланышып, көйгөйнүп, эл менен баарлашып турам да, өзүм чыгып. Өзүңүзгө түз чалышат турбайбы? Түз чалат. Анан мен тамашалап коем. Менин телефонум 24 саат иштейт. Каалаганда чаласыңар, мен маселени чечип берем деп ушинтип айтам. Дайыма. Siz buga чейин түштүктү иштедиңиz да, э? Ооба. Эми бул ачык менталитетте бизде өзгөчөлүктөр бар. Буюрса, эми жана кыргызда жакшы сөз бар го. Эл менен болсоң бийиксиң, элден калсаң кийиксиң дегенде эл менен чогуу болуп, кылган ишиңин отчетун берип, анан айтылган суроо көйгөйлөрдү убагында чечип, дагана так айтыпсаң элден айланып кетсеңиз да. Биз эми айыл өкмөт болуп иштеген кишимин мен 5 жыл. Анан 7-8 жылга жакын замаким болдум. Ошо баскыч менен келатам. Көйгөйлөрдү билебиз. Анан ошон үчүн бул мен үчүн кайра сүйүнүп атам мен. Ротация кылып ушундай жакка алып келгенге, улуурмат президентибиз Садыр ушул нерсеси жакшы болду да. Анан баягы колдо бар алтын баркы жок болуп эле өзүңдүн элиңде жүрсөң бир топ сөздөр айтылат кээде. Көбүрөөк иштеп калсаң дегендей. Бирок бул сыртка чыгып иштеген бул өзүнчө бир башкача демек. Siz үчүн чоң мектеп болуп атыптыр да. Буюрса. Ушул жерде сизге эң жаккан не болду? Şu Көл калаасында жер болду, эл болду. Эмне жакты сизге? Эми эл бардыгы эле жакшы. Анан эми биз топурак алтын Тоң районунда мен ушул батап алдым башынан. Эл карапайым, анан түз сүйлөгөн, ачык айткан, бетик айтып. Анан боло турган нерсени Бизде орус кыялы. Орус кыялы. Анан ошону аткарганын үстүнө түшкөндө дана бетик айтып, мактаганды дагы, жамандаганды дагы ошо билген. Ушул кызык. Бетке айтып, бетке мактайт, бетке жамандайт. Жаманын да бетке айтат, жакшысын да бетке. Ошол касиеттер жакшы. Анан албетте кереметтүү касиеттүү көлүбүз жагат да. Ошонун жанында мына биз Тоң району туризм багытында өнүгүп келе жаткан. Буга чейин этно жана эколог туризмде өнүккөн. Бүгүнкү күндө шу пляждарыбыз оңолуп, көлдүн жээктерине жаңыдан эс алуу жайлары салып, заманбап алар дагы. Заманбап салган эме эс алуу жайларын куруп атабыз. Буюрса, мына жолубуз бүтүп атат, көрүп атасыз. Балыкчы Барскон 141 чакырым. Эми кыргыздын акыл көзүндө дейт ушу баягы тыйынын жеп, тыйынын көргөндөн анан биздин эл мындай жабыла бир ишке киришет да. Анан ошо пляждык туризмден быйыл кандай иштешти элдер? Biz bilesiz de plajlık turizmde şartların düzüp plajdı şartın düzüp anan bayağı belirgen yerler arendatörlere tuğra düşündürüp Ulurmat Prezidentimizin 131. canlığı var. Açısını öğrenmeli. Şunda zaman bakımında işte var. Hazır bardık plajlarda nokka getirip aldık. Yok bardığın tolukandı diyeyim. Sekinden gelir. Adına odayı bulsa bu yıl tuz kölді жақсы жасап атабыз. Қазысаға шарт түзіп атабыз. Мына азыр бир кереметтүү жайлоодо отурабыз. Атактуу Боз салкын, легендарлуу Боз салкын фильми ушул жерде тартылган. Анан мына экстремалдык туризм, тоо туризми, экотуризм, агротуризм деген жактарына да көңүл буруп атасыздарбы? Бизде мына жакшы суроо бердиңиз. Биз айттым го жана сөзүмдүн башында да айттым, экотуризм, этнотуризм, анан айылчар агротуризм бизде өнүккөн. Аны айтканымдын себеби биз жыл башталарда эле Тоң Чилдес фестиваль өткөрөбүз. Андан кийин эле Жайчыда агрофестиваль өткөрөбүз. Алтын чийинде болот. Андан кийин эле Салбурун фестиваль өткөрөбүз 2-августта. 18-жылда Боз үйлөрдүн фестиваль өткөрөбүз. Сары кыздын тою деген болчу эле, өрүк фестиваль. Анан ал бизде мына азыр эми бүгүнкү күндө өрүк маселесин ичине экспорттоо маселеси бир аз татаал болуп атат. Ал үчүн биз дагы азыр аракет кылып атабыз, логистикалык борборлорду ачып, ошол дыйкандардан өзүбүз алып, анан баасын бир аз жогорулатып сатканга дагы шарт түзүлгөнгө аракет кылып атабыз. Мамлекет администрация дагы ошол эле мезгилде албетте өрүк сары кыздын тою деп коет экен, өрүк пышкан маалда учурда ошондой эле учурлар болот. Ар бир айга фуралар келип өздөрү алып кетет. Биздин өрүктөр эмнеге сары кыздын тою
түз экспорт менен Россияга кетет. Şunun için ayabay köp patok menен кетет да бизде. Мынау элди менталитети мына биз жана жапай капитализмге кирдик да. Анан ушу элди менталитети өзгөрүп, өзүнүн тирилигин өзү тыңдап, мындай жылыш болгонун байкалып атабы? Мурун жана башка менталитет болчу да саяз Эң убагында. дұрыс айтасыз, албетте. Ал азыр башкача ар ким эмгек кылса бааланат экен деген түшүнүк пайда болду да. Өзүм аракет кылсам берекет болот экен деген дебиз менен элдерибиз ушул аракетти баштап атышат. Сиз жанагы көпчүлүк чиновниктер ушу телефон бербей группага кирмек турсун. Анан мындай тоскоол болот дейт да. Анан сиз ушул ар бир айылдын группаларына кирип алыпсыз, мешает этпейби ушул нерселер сизге? Жок, ал эми Ар ким чала берипчи. туура айтасыз. Ал эми группага кирсең экөөбүз сөз да. Үчөөбүз сөз берип койсо ошол оорбу. Ай, маселе мындай экен, мындай чечип берем, ал мындай аткарылат. Болду, ушул эле ал сага тигиси же эле. Албетте кээ бирлер болот. Мындай кылат тигиде. Аны өз учурунда, өз мезгилинде чечип баарлашып эле жүрөбүз. Бул жакшы нерсе экен. Кайра маалыматтуу көп болот экенсиң. Маалымат алып жатат экенсиң да. Ар бир айылдын жашоосун атым билем. Ай, байке, ай, эже эмне болду? Деп айта алам да. Сиз жанагы кошумча каражаттарды көбөйттүңүз, мамлекеттик бюджетке. Былтыркы жылы ошо социалдык экономикалык өнүгүш боюнча тоолуу райондордо 3-чү орунду алганбыз. 24-жыйынтыгы. Быйыл 25-жыйынтыгы менен тоолуу райондордогу райондордун арасынан 1-чи орун берип атабыз. Биздин ошо демөөрчүбүз, колдоочубуз, Жогорку Кеңештин депутаттары Болот Турсубекович эмгеги зор, аябай бизге колдоо көргөздү. Анан албетте Рахат Мырзабековдун эмгеги ал буга чейин деле биз менен иштешип жүргөн. Мында дагы жөн турган жок, жардамын берди. Анан эми Кудай буйрса, андан тышкары дагы ишкерлерибиз, жеке ишкерлер, активдүү жаштарыбыз, маданияттар, ар бир тармакта колдоочуларыбыз. Андан тышкары албетте эң негизгиси ушундай иштөөчүлөргө командадан керек. Райондук мекемешкалардын жетекчилери, айыл өкмөттүн башчылары мени менен кошо турду. Тикеден тике. Мен терең ыраазычылык билдирем ушуларга. Баардыгыбыз жапа-тырмак жабылып, баягы кыргызда жакшы сөз бар, жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп ынтымакта биримизге ушул иш чараны уюштурдук.